Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, өзгөчө дыйкандар, багбандар, чарбачылдар кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздерге аябай сонундагы бир үй сатууга коюлду. Жалпы аянты документ боюнча 51 сотка, бирок фактически 60 соттуктан дагы бир аз ашыгыраак чыгат экен. Мына ушул жер аянтчада эки үйү бар, бардык шарттары менен, теплицасы бар, малканасы бар, сарайы бар, дыйканчылык, багбанчылык, мал чарбачылыкка аябай сонунда өтө ыңгайлуу жер. Биз турган дерек бул Москва району, Петровка айылында, тактап айтканда Беловодскийдин центринен эле күнбатыш тарапты көздөй жүргөнүңүздөрдө Петровка киргенде светофордон эле сол тарапка Фрунзе көчөсүнө буруласыздар. Асфальт менен түздөн түз өйдө чыгып келсеңиздер, мына бул жерде поезд жол жайгашкан, поездной станция дагы бар. Түздөн түз Бишкек шаарына поезд менен дагы барып келип каттамды жүргүзө берсеңиздер боло берет. Поезд жолдон өткөндөн кийинки дарек бул жагы железнодорожная көчөсү, 14-16 дарекке түздөн түз келе берсеңиздер болот. Бул жерде жалпысынан 3 жер участка бар, негизинен 3 жер участка чогулганда бул 51 сотканы түзөт. 3 жер участтыктен бир адамга караштуу, жалпысынан азыр сатууга коюлуп жатат. Чек аралары тетиги мына бул көк забордун бүтүшүнөн, көк тыникенин бүтүшүнөн. Өйдө тарабы тетиги жакка чейин 70 метрди түзөт туурасы. Тетиги дарактардан барып такалат, бул жагы 70 метр. Ал эми узундугу мына бул негизинен бул сквозной жер участка. Мына бул көчөдөн эле тартып, узундугу экинчи көчөгө чейин 90 метр аралыкты түзөт да. Аябай сонун. Бул жерде эми гараждын дарбазасы жайгашкан, өйдө тарабынан дагы бир проход жол калтырылган, анын үстүндө малиналар отургузулган. Мына ылдый тарабы забор болуп тосулуп, мына негизги калитка аркылуу кире турган болсок, ремонту болгон үйдүн ичине киребиз. Кана жүрүңүздөр, келиңиздер. Мына бул жерди караңыздар, сплошной, эшиктин асты сплошной бетондолгон, гүлдөр толугу менен отургузулган. Мына бул сол тарабын карасаңыздар, бул жакта дубалдан үйдөн баштап заборго чейин дагы бир 7-8 метр аралык бар. Мына бул жерде караңыздар, гүлдөрдү сонун кылып ийилип коюптур да, гүл челектерди. Көрдүңүздөрбү? Келиңиздер. Мына бул жакты көрүп коюңуздар. Турник, бруся, мына бул жака спорт менен алектенгенге дагы шарттар бар. 3 фаза электр энергиясы киргизилген. Үйдө тарабында шифер менен жабылган, крышасы толугу менен, фундаменттери сокольный таштар бардыгы чапталып даяр. Ички ремонттары дагы аябай жакшы экен. Эми мына бул гараждын экинчи эшиги, ичи утепление болгон, дап-даяр абалда. Гаражга киргизип эле унаңыздарды киргизе бересиздер. Андан кийинки мына бул жагы навес. Жайкы тапчан кылып деле, сырткы очоккана кылып деле өзүңүздөр өздөштүрүп пайдалансаңыздар боло берет. Эми мына бул жагы болсо, бул жагы погреб. Мына көрүп коюңуздар, склад бөлмөсү. Погреб. Мына астында подвалы дагы бар туугандар. Көрдүңүздөрбү? Эми кийинки огородуна өтө турган болсок, мына бул жагы теплицасы дагы бар, гүл бакчалары, жер участка аябай сонун, чоң эле кенен. Эми жүрүңүздөр, бир катар сиздерге үйдүн ички шарттарын көрсөтүп берейли. Кана жүрүңүздөр туугандар. Ички шарттарын бир катар көрөйлү. Мына бул брон эшиги бардыгы орнотулган. Мына бул жер прихожка, бут чечме жайы, асты кафель басылыптыр, дубалдары жидкий обойдон жасалган. Бардык бөлмөлөрдүн терезеси пластиктен коюлган. Мына бул бөлмөнү караңыздар. Бул жак санузел бөлмөсү. Ажаткана, ички ажаткана, полдон потолокко чейин кафель басылган. Душевой кабина бардыгы бар. Андан кийин оң тараптагы эшиктен кире турган болсоңуздар, мына бул жак биринчи коридор. Бул бөлмөлөрдүн дагы дубалдары обой болуп чапталган, вешилкалар, бул жагына раковинасын дагы орнотуп койгон. Көрдүңүздөр, мынакей. Мына, жылуусу, муздак суу бардыгы чыгат экен бул жерден. Көрдүңүздөр? Сонун болгон. Андан түздөгү бөлмө бул жак кухня бөлмөсү. Мына, кухонный гарнитуралар, раковина, жылуусу, муздак суу, топкасы дагы мына ушул жакта жайгашкан. Терезелерин көрдүңүздөрбү? Бардык ремонттору бар. Бул жак чай ичүү бөлмөсү. Андан кийинки бөлмөгө жүрөйлү. Мына бул жагы экинчи чоң коридор. Сол тарапты карасаңыздар, бул жакта эми детский бөлмөсү. Бул жагы детский бөлмө. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Бул жагы детский бөлмө. Андан кийинки бөлмөнү көрсөтө турган болсок, мына бул жагын караңыздар. Бул чоң зал бөлмөсү. Кенендигин көрдүңүздөрбү? Аябай сонун зал бөлмөсү, фото обойлор бардыгы чапталган. Бардык бөлмөлөрдүн полдору жыгач болгон. Күнчыгыш тарабында эки чоң терезеси, натяжной потолоктору бар. Мына бул аквариумдан бери орнотуп коюптур да.
Карасаңыздар, майда балыктар бар экен. Кыскасы, бул бөлмөнүн дагы ремонту аябай сонун. Андан кийинки мына бул жакты дагы бир кичинекей чакан бөлмөнү көрүп алыңыздар. Аябай сонун бир чакан бөлмө. Мына. Жактыбы сиздерге? Ички ремонттор аябай жакшы. Эгерде ала турган болсоңуздар, документтерин сразу өткөрүп алып эле, өзүңүздөр дагы ички ремонтторун кайра жасасаңыздар, жасайсыздар, жасабасаңыздар, бул ремонттун өзү эле дагы бир 10 жылга чыдайт. Мына жакта дагы бир спальный бөлмө. Бул бөлмөдөгү полдору жыгачтан натяжной потолок, люстралары бардыгы орнотулуптур. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Сонун дагы бир бөлмө экен. Кана жүрүңүздөр. Эми чыгайлы. Эми огороддогу дагы башка шарттарын толугу менен көрсөтөбүз. Жүрө бериңиздер. Так. Үйдөн чыкканда эле маңдайдагы эми гараж, бул жакта дагы кошумча курулуштар. Андан ары кете турган болсок, мына бул жагыны караңыздар. Так. Жашылдандыруу зонасы сол тарапта, мына бул жагында теплицасы бар. Аны менен кошумча, мына бул жерде кошумча, бул жерде эми суу кампасы дагы бар. 1 тонна, 2 тоннанын тегерегинде суу кампасы бар. Бул запасной суу. Ушул жерден кокус суу токтоп кала турган болсо, ушул жерден запасной суудан иштетиле берет. Мына бул жер централдык таза суу чыгарылган. Тетиги ортолукта дагы бар. Ушул жер участканын ичинде эле бир 5-6 жерден центральный таза суу чыгарылган. Мына бул жер теплицасын бир катар карап коюңуздар. Кана жүрүңүздөр. Так. Мына бул жер негизи быйыл жакшы эгилбеди, караганга убакыт болбой калды дейт, бирок бир четине мынандай помидорлорду отургузуп коюптур. Көрдүңүздөр, помидорлор дагы бышып сонун болуп калыптыр. Ана бисмилла. Жакшы. Аябай сонун. Мына бул теплицаны дагы иштетсеңиздер болот экен. Андан кийин мына бул капельный система менен бул жагына клубникаларды дагы отургузуп аябай сонун кылып койгон. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жагы клубника катарынан капельный система менен мына булар бардыгы ушул жерден капельный сугарылат экен. Бак дарактары толугу менен бар. Ылдый тарабы тетиги забордон үйдүн арт тарабынан дагы бир 4-5 метр аралык бар. Забордон түзүнөн эле экинчи көчөгө чейин. Мына бул жакта экинчи үй, ортолукта сарай, мына бул өйдө тарабы дагы кошумча огороддор болуп эсептелинет. Кана жүрүңүздөр. Эми өйдө тарабына чыгабыз. Өйдө тарабына чыга турган болсок, мына бул жагы өзүнчө дагы бир 20 соткасы. 20 соткунун ортосуна мынантип забор менен тосуп койгон. Сарай ортолукта жайгашкан. Мына бул 20 сотук. Бул айыл чарбанын бардыгы ушул жака, жем, чөп, мал чарбанын бардыгы ушул жактан кирип чыгат. Өйдө тарабында бул жагыны дагы өзүнчө тосуп, малиналарды отургузуп коюптур. Аябай сонун болгон да малинасычы. Кана жүрүңүздөр. Көрүңүздөр. Мына бул жагынын өзү эле бир орточо эсеп менен 9-10 соткада мынандай малина отургузулуптур. Помидорлору дагы аябай сонун экен. Азыр бир катар сиздерге малинасын дагы көрсөтөйлү. Мына. Малиналарды көрдүңүздөрбү бышканына? Сонун болуп бышыптыр. Өтө сочный, сонун малина экен да. Туугандар, мына. Малиналар. Бул жагы көчөгө чейин. Өйдө тарабы тетиги бактаракка чейин катарынан бир 20-25 катар болуп мынантип малиналар отургузулуп, мынантип стойкаларды отургузуп, жип менен тартып көтөрүп коюптур. Аябай сонун кылган да. Мына бул жагын карап коюңуздар. Мына бул жагында дагы малиналар бар экен. Өтө жиш сонун болуп салыптыр малинасы. Көрдүңүздөрбү? Азыр жеңемдин малинасынан пакетке бир терип кетет экенмин да. Жакшы. Өтө сонун болуптур. Кана кийинки тарабындагы бир катар көрөйлү эми. Андан кийинки көрсөтө турган жайыбыз мына бул ортолуктагы сарай. Мына бул жакта навеси бар, чөпканасы бар, ортодо толтура бак дарактар бар. Мына бул сарайдын өзү эле бир 20-25 букага ылайыкталып салынган. Ал эми өйдө тарабыбыз мына бул экинчи жер участканы көрсөтүп атабыз да азыр. Мына бул жер участканы караңыздар. Бул ортоңку забордон ары жагыны малина кылып өзүнчө тоскон. Мына бул жагы болсо, бул жагы бош бойдон турат, көчөгө чейин. Көчө тараптан дагы забор тосулган. Башында айтып өткөндөй эле, чек ара тетиги бурчтан. Көчөнүн бурчунан ылдый тарапка чейин 70 метр, ылдыйкы бурчтан бул жакка чейин, биринчи үйдүн бурчуна чейин 90 метр, ал бурчтан мына бул өйдөнкү бурчка чейин тетиги теректин бурчуна чейин 70 метр. Квадратный жер участка. Кызыл китеп,
бардык документтери боюнча бул жер так аянты 51 сотук. Ал эми фактически бул жер 60 сотуктан да бир аз ашып калат. Бул жагында 2 бөлмөлүү эски временка бар. Үстү шиферлер бардыгы алмашылган. Бир катар эми өзүңүздөр кааласаңыздар бузуп салып, сүрдүрүп мына бул жерге чоң килтейген бир 200-300 бука бата турган сарайды деле салганга толук мүмкүнчүлүк бар. Караңыздар. Мына бул жерде чөпканасы, навеси бар экен. Бул жерге деле бир 1,5-2 миңдин тегерегинде чөп кенен батат. Эми ортолукта мына бул жакта склады, көмүрканасы, очокканасы, кошумча жемканалары бар, койканасы бар. Андан кийин ортолуктагы мына бул сарайга бир катар киребиз дагы. Сарайдын ичин көрсөтөйлү. Мына. Кана жүрүңүздөр. Мына бул жак сарай. Катарынан түрлүү породадагы торпоктор бар, букалар бар. Кыскасы үйдүн ээси деле өзү негизи мал чарбачылыкка жакшы эле кызыгат экен. Бирок шашылыш түрдө акча керек болгондуктан сатууга коюп жатабыз дейт. Мына бул 3 айлык торпок. 3 айлык торпок. Мына бул жерде ангус породасындагы торпок бар экен, бул 7 айлык торпок. Мына бул катарга негизинен бир 10-15 буканын катарынан байласаңыздар болот, кенен элечи. Бир 15тен да ашыгыраак батат экен. Мына бул жакта 1 жашарлык букалар. Мына. Керилгенин караңыздар. Кассапка даяр болуп тур да. Мына. Көрдүңүздөр, мына бул жакка дагы бир 7-8 бука кенен батат. Бул экинчи сарайы. Мына бул жакта дагы өзүнчө бир атканасы бар экен. Бул жакка тай кармалган экен мурда. Андан кийин мына бул жерде дагы бир экинчи атканасы. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жерден централдык таза суу дагы шланги менен келген. Караңыздар, шланг менен келген мына. Суу. Ар дайым ушул жерде агып турат экен. Эми ушул жерден эле чака менен алып тетиги бакма букаларга сууну берип карасаңыздар болот. Мына күнчыгыш тарабы. Мына бул жерде мына. Бул жер эми койкана катарынан. Жайкы навеси, тетиги жерде ички койканасы мына бул курулуш. Түз эле койлор ошол жака кирип, кышында жатып, кайрадан күндүзү чыгып эле мына бул жерден чөп жемди жеп кайра кирип чыга берет экен. Сонун код кылып коюптур. Мына бул эми эшиги, ушул эшик аркылуу кирип, өзүңүздөр мал жандыктарды бир катар карап чыга бересиздер. Кана жүрүңүздөр. Кийинки дагы курулуштарына өтөйлү. Мына бул сарайдын артынан туугандар, өйдө тарабы өзүнчө 20 сотук. Анын ылдый тарабы мына бул экинчи үй, күнчыгыш тарабы 20 сотук. Ал эми биз биринчи көрсөткөн үй ал жагы 11 сотук жер аянтчасын түзөт. Көрдүңүздөрбү? Чек ара эми ортодон мына бул теректен батыш тарабы 11 сотук, теректен күнчыгыш тарабы көчөгө чейин 20 сотук, ортодон мына бул сарайдын артынан өйдө тарабы 20 сотук. Кандай экен? Сонун жер бекен? Кааласаңыздар, эгерде өзүнчө жер участкасын алабыз, же болбосо мына бул үйдүн өзүн алабыз десеңиздер, анда ээсинин телефон номерлерине чалып байланышасыздар дагы, өзүңүздөр баалашып, келишип ала бересиздер. Ал жагын эми ээси айтат. Азыр жалпы баасын 65 миң долларга бааланды. Бул жакта жаңгак дарактары, ортодо катарынан дагы бир 10-15 түп теректери бар экен. Алма бак дарактары, шабдалылар бар. Кыскасы мына бул жакта дыйканчылыкка дагы, багбанчылыкка дагы толук шарттар бар. Ылдый тарабы ушул теректердин катарынан эле мына бул үйдүн ылдый тарабында дагы бир 4-5 метр аралык бар. Андан ары көчөгө чейин чыгып кетет. Көрдүңүздөрбү? Кана жүрүңүздөр эми тетиги тегирмендерини, жемканаларыны бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Так, мына эшиктин астында сплошной бул жагы бетондолгон, стяжка басылган, катарынан жүзүм дарактары бар экен, арча дарактары дагы отургузулган. Мына бул оң тарабы бул жактан навестин асты, отун канасы, көмүр канасы, сырткы очоктору мына бул жерде жайгашкан. Так, андан ары жүрө турган болсок, мына бул жери жемканасы өзүнчө аябай сонун. Бул ичи стяжкасы, ремонту аябай жаңы. Андан кийин мына бул жакы навеси, бул жагы дагы өзүнчө бир жайкы тапчанды ушул жерге орнотуп, өзүңүздөр карап койсоңуздар болот. Бул жакта погреб дагы бар. Мына мунун ичи баня. Банядан кийин мына бул жакта 2 бөлмөлүү временкасы бар. Временкадагы ички ремонттору бар туугандар. Так, андан кийинки курулушу мына бул жерде эми үйү бар. Бул жерде дагы бир 4 бөлмөлүү, 5 бөлмөлүү үйү бар. Мына 4-5 бөлмөлүү үйү. Бул дагы ремонттору орточо ремонту менен алып кирип жашай бересиздер туугандар. 3 фаз электр энергиясы бар, централдык таза суу бар.
мал чарбачылыкка сарай салып, мына ортолуктан өйдөңкү участокко сарайды салып, ушул жерде эле катардан баягы бакма букаларды кармаганга аябай сонун шарттар бар. Ылдый тарапта эми трассадан бурулуп эле өйдө келе жатканда мектеп бар, бала бакча бар, продуктовый магазиндер бар. Кыскасы шарттар аябай жакшы. Мына бул железнодорожный көчөсү. Бул күнчыгыш тарабындагы экинчи көчө. Көрдүңүздөрбү? Чек ара бул жерде эми мына бул забордун бүтүшүнө. Көрдүңүздөр? Ушул забордун бүтүшүнөн эле өйдө тарабы тетиги столбага чейин барып такалат. Өйдөңкү столбага чейин. Мына күнчыгыш тараптагы экинчи үйү. Бул железнодорожная 14 дареги. Андан кийинки өйдөңкү 20 сотуху, мына бул жагы 16 дарег. Бул жакта дагы өзүнчө дарбаза бар. Толугу менен тосулган. Караңыздар, малина өзүнчө бир киреше. Клубника өзүнчө дагы бир киреше. Мал чарбачылык өзүнчө дагы бир сонун киреше болот. Мына бул участканын өзүнөн дагы мына бул жерден центральный таза чыгарылыптыр. Бул жер эми каралбай, бул суу иштетилбегендиктен мынанын астында калыптыр. Чөп жардын астында экен. Ушул жерден централдык таза суу чыгарылган. Өйдө тарабын көрдүңүздөр, мына бул бурчка чейин. Кандай туугандар, жактыбы сиздерге? 3 кызыл китеби бар, техпаспорту бар, бардык документтери так, ордунда. Экрандагы ээсинин телефон номерлерине чалып байланышыңыздар, толук маалыматты ушул ээсинин өзүнөн ала бересиздер. Келиңиздер, Москва району Петровка айылынын өйдө тарабындагы ушул железнодорожная 14 же болбосо 16 даректи издеп келиңиздер. Чалыңыздар, байланышыңыздар, алыңыздар. Жер участкасынын узуну турасы 90го 70. Үйлөрүнүн шарттары бар, сарайларын көрдүңүздөр, экинчи үйүнү көрдүңүздөр, временка, кошумча курулуштар, погрептер, сарайлар, жемканалар, гараждар бардыгы бар.